WHO has been assessing this outbreak. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөгө коронавирус пандемиясын жарыялады. Уюмдун башкы директору Тедрос Адханом жакынкы күндөрү коронавирусту жуктуруп алгандар, ажал тапкандар дагы көбөйөт деп эскертти. Коронавируска кабылгандардын 45.700-дөн ашы Кытайдан тышкаркы мамлекеттерде. Пандемия грек тилинен которгондо бүтүндөй эл дегенди түшүндүрөт. Жугуштуу оорулардын же бир нече өлкөнүн контингенттин калкына массалык түрдө таралышы эпидемия деп аталат. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мектептерди жана бардык окуу жайларын бир айга жаба туруу зарыл деп эсептейт. Депутаттын пикиринде мындай чара коронавирусту алдын алууга жардам берет. Ушул аралыкта окубай калган программа жетиш үчүн июнь айына чейин узартып койсо болот деп билдирди. Азырынча бул сунуш колдоо таба элек. Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова. Орусияда мамлекеттик дума конституцияга президент Путиндин буга чейинки кызмат мөөнөттөрүн жокко чыгарган өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Эгер бул мыйзам долбоору күчүнө кирсе, Путин 2024-жылы президент кызматына кайрадан ат салыша алат. Путин өз кезегинде, эгер бул өзгөртүүнү конституциялык сот жактырса, макул экенин билдирди. Эгер Путин 2024-жылдан соң бийликке келсе, ал 83 жашына чейин өлкө башында тура алат. Азырынча узак мөөнөттө калуу үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизип шарт түзгөн Си Цзиньпин жана Нурсултан Назарбаев. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. АКШга Европа өлкөлөрүнөн келген адамдардын кирүүсүнө тыюу салынды. Мындай чечимди АКШ президенти Дональд Трамп кабыл алып, аны коронавирустун жайылышына тоскоолдук кылуу аракети деп түшүндүрдү. Улуу Британиядан башка бардык Европа өлкөлөрүнөн болгон адамдар Америкага убактылуу кире албайт. Бул чектөө 13 марттан тарта күчүнө кирет. Президент Европа биримдиги эпидемияны эскертүү боюнча эффективдүү чараларды көргөн жок деп белгилеген. Ал эми Нью-Йорк соту Голливудтагы мурдагы таасирдүү продюсер Харви Вайнштейнди 23 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарды. Кино индустриясындагы белгилүү магнат 80ден ашуун аялга каршы жыныстык кылмыш кылган деп айыпталган. Арасында Голливудтагы белгилүү актрисалар бар. Процессте Вайнштейн күнөөсүн моюнга алган эмес, жана бардык айыптарды четке кагып келет. Илдеттин кесепетинен дүйнөлүк экономикалык кризис башталды. Андыктан Кыргызстан азыртан баштап пандемияны алдын алуу чараларын көрүп, өлкөнүн экономикалык абалына көзөмөлдүү күчөтүш керек. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев жогорку кеңеште билдирди. Ал үчүн мамлекеттик бюджетти балансташтырып, пайдасыз тендерлерди жөнү жок курулуштарды токтотуу зарыл деп эсептейт. Мындан тышкары өкмөт экономикалык өнөктөштөр менен соода-экономикалык алакаларды доллар менен эмес, улуттук валютага өткөрүү маселесин чечип алуусу зарыл деп депутат